Урматтуу мекендештер, кыргыз элим, мына кечээ күнкү 31 майда болгон Чечме булак чек-арасында мен өз көзүм менен келип көрүп туруп сыймыктанып турган жерим. Анткени бул менин туулуп өскөн айылым, жашоомо дем берген ушул булак. Анткени бул булак суусун ичип чоңойдум. Эми бул булактын ушу жыл сайын кыргыз элим келип ушул жерде айылдаштар кой союп тилөө өткөрүшөт. Анткени бул ыйык жер, мазар, ал тиги кошуна тарапты чакырып мейман катары чакырып коюшат. Ошол эле болгону бул ынтымакта, биримдикте дайыма ушул эки эл ичип келген суу. Бул ынтымак болсо бул ушул эки элге жеткен суу. Ошондуктан бул жерде ушул дипломатиялык жол менен, ушу ынтымак менен талашпай ичсе, мен ойлойм баары жакшы болот. Биз көзүбүздүн карегиндей сактайбыз бул булакты. Анткени бул булакты биздин ата бабаларыбыз бизге мурас катары, байлык катары калтырып кеткен. Биз келечек муундарга буну өткөрүп, муундан муунга келе жаткан бул кылымдар карыткан бул алтын булак. Курманжандатка энебиз келип бул булакта суу ичип, ушул миңбашыларды чакырып, бектерди чакырып, көптөгөн маселелерди чечип, андан Аркокон хандыгына жол тарткан. Ошондуктан бул Чечме деп ошондо аталып калган. Негизги ушундай аты. Ошондуктан мен ушул өз элимде, өз элиме жакшылык, тынчылык, бакубат жашоо каалайм. Кыргыз элине, элибизде тынчтык болсун, өнүп өссүн өлкөбүз. Бул булагыбыз болсо эч качан суулубасын, бар болсун. Ушул булакты ичкен суулардын жүрөктөрү дайыма кыргыз деп согуп турсун.